Биздики азыр жана ишкердик субъекттерди каржылоо программасы боюнча аябай чоң акча бөлүнгөн. Бул РСК банк менен Айыл банкка 350 миллион сомдон. Пандемиядан жапа чеккен ишкерлерге жеңилдетилген насыя берилет. Ишкердик субъекттердин каржылоо программасы аркылуу мамлекеттик РСК жана Айыл банкка 350 миллион сомдон бөлүндү. Насыя 6 багыттагы ишкер чөйрөсүнө каралат. Туризм, жеңил өнөр жай, фармацевтикалык өнөр жай, жүк ташуулар жана агро өнөр жай комплекстер кирет. Бүгүн Ош шаарында банк өкүлдөрү, экономикалык бөлүм жана ишкерлер арасында жыйын өттү. Насыя алуу тартиби түшүндүрүлүп, бизнес чөйрөсүндөгү каатчылык талкууланды. Өкмөт тарабынан каралган каражаттын 60% Бишкек жана Ош шаарына болсо, тең жарымынын көбү региондорго багытталат. Санариптешүүнүн алкагында эң төмөнкү 4%дан башталат. Чакан жана орто бизнеске карап 150 миңден 30 миллионго чейин берилет. Бул тармактагы ишкерлер банктерге кайрылып толук маалымат алууга мүмкүнчүлүк бар. Бул программанын алкагында каржылоо башталган. Кеңири маалыматтарды дагы ошол банктерге келип специалисттер менен жолугуп дагы кеңирээк маалымат алууга болот. Ограничениялар жалпы суммасынан объемуна карайт. Негизи каралган максаттары бул баягы тармактарга карап туруп бөлүнүп кетет. 30 миллион сомго чейин, 20 миллионго чейин, 10 миллион жана 150 миң сомго чейин. Ал 150 миң сом бул баягы беззалоговый деп коет. Ошол тармакка каралган.